Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкек шаарынын ЖЭБинин учурдагы иштөө режими менен таанышты. Электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору Осмон Качкынбаев Бишкек шаарынын ЖЭБинин от казандары жана башка жабдуулары толук кандуу иштеп жаткандыгы жөнүндө маалымат берди. Учурда ЖЭБте 100,4 миң тонна көмүрдүн кору бар, күнүмдүк керектөөсү 6,5 миң тоннага чейин жетүүдө. ЖЭБке күнүнө жергиликтүү жана сырттан 7 миң тоннанын тегерегинде көмүр ташылып келүүдө. Маалымат менен жеринде таанышкан Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев энергетика министрлигине өлкөнүн бардык аймактарындагы кампалар жетиштүү деңгээлде көмүр менен камсыздалып, жана анын баасын дыккат көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев республика боюнча жылытуу мезгилинде электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү тапшырмасын энергетика министри Талайбек Ибраевке берди. Чүй электр тармактары ишканасынын учурдагы абалы, ишкана көйгөйлүү маселелери жана 2023 жылга карата пландарын талкуулаган жыйында Төрөбаев өлкөнүн 7 облусундагы бардык электр тармактары ишканалары алдыда күтүлүп жаткан суук аба ырайына даяр туруу керектигин билдирди. Өзгөчө күз-кыш мезгилинде элди электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыздоо энергетиктердин негизги милдети. Келерки аптадан тартып аба ырайы кескин өзгөрүшү күтүлүүдө. Андыктан бүгүндөн тартып Кыргызстандын бардык электр тармактары ишканалары ар түрдүү чаңалуудагы көмөк чордондордун жана электр чубалгыларынын ишенимдүү иштөөсүн дыккат көзөмөлгө алыңыздар, деди Бакыт Төрөбаев. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев 2023 жылга карата коюлган пландарды өз убагында жеткиликтүү деңгээлде аткаруу үчүн электр жабдууларды сатып алуу, алмаштыруу жана оңдоо жумуштарын тездетүүнү тапшырды. Мындан тышкары акылдуу электр эсептегичтердин көлөмүн көбөйтүү зарылдыгын билдирип, муну менен электр энергиясынын жоготууларынын пайда болуусун алдын алууга жана аларды азайтууга болоорун белгиледи.